ИМАМИДИН Ташов жөнүндө айтып кетейин силерге. ИМАМИДИН Ташов мен официалдуу түрдөн нотариус менен кайрылам. Сөз берем деп атат. 3 жыл иштесем, 3 жылдын ичинде мен Кытайдын карызын кутула албай чегараны чече албасам, мен жон терим менен тартам дейт. ИМАМИДИН Ташов акчасы бар бай бала. Бирок ИМАМИДИН Ташовго айтайын, сиз президенттикке барбай эле байсыз, акчаңыз бар, кейжи эмени курулуш компанияны жетектейсиз. Сиз Кытайдын карызынан мындай эле кутулуп, мындай эле өз салымыңызды кошуңуз. Садыр Нуркожоевичке против чыкпаңыз. Мен сизди ошого чакырам. Мен деген олигархтар. Нервти сактайм. Кыргызстан үчүн жиним келип атат. Ушуларга алдырып койгон үчүн жиним келип атат. Ошон үчүн ИМАМИДИН Ташов, байке, сизге кайрылып кетейин. Мен сизди мындай жакшы, аябай таза бала, таза инсанга тартаныйм. Как бизнесмен балага тартаныйм. Мен сизге айтып коеюн. Өзүңүздүн ишиңизди улантып, адал бизнести улантып, саясатта аттанбаганыңыз жакшы. Саясат бул сасык иш. Сизге айтарым, Мөл булактын чоңуна да айтарым. Жить, надо жить деген айтарым. Мен ошого да айтып коеюн, бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар. Силер Кыргызстан үчүн чындыгында күйсөңөр, Кыргызстандын Кытайда карызын кутулуп бергиле. Билем, компаниядан канча акча түшөт, бир үйдөн канча акча табасыңар, ал өзүңөрдүн эмеңер. Бирок кыйын экенсиңер. Одна комнатный квартираны $20,000, $25,000 кылбай, $10,000 ставкасын түшүрүп бергиле. Двухкомнатты 20-га түшүрүп бергиле. Трехкомнатты 25-ке түшүрүп бергиле. Ошондо да силер актайт. 99% өзүңөрдүн акчаңарды кошуп салбагыла. 99% элдин жонунан кайыштылбегиле. Элдин баардыгын квартиралуу болсун десеңер, айтарым ошол. Элит хаусты ачып алган Тимур Файзиевке да айтарым. Жана башка чоң бизнесмендерге айтарым. Элдин баарын квартира акча табышкана оюңарда болбосо, элдин баарын квартиралуу болсун десеңер, анда силер квартиранын баасын арзандаткыла. Доллар болсо асманга чыкты. Элдин баарын квартира кыл бергиле. Өзүңөрдүн жашаган жериңерди, айдаган машинаңарды алып чыгып өзүңөрдүн мактабагыла. Анан көрөк Садыр Жапаровго моральный жардам бергиле. Барыңарга чакырам, Ошого Садыр Жапаровду биз 6 октябрда президент кылып алганбыз. Биз да президент кылабыз. Чоң бизнесмендерге курулуш компаниясы бар. Елизавета, Азиз Суракматов, сизге да кайрылам. Элдин эмесинен, эсебинен байыбагыла. Кубанычбек эмеге алда Роза Аманованын күйөөсүнө да эметет элем. Кубанычбек Жумалиевке да кайрылат элем. Сенин да толтура 44 компанияң бар. Курулуш компанияларың бар. Үйдүн баасын түшүргүлө. Кыргыз эли кыйналып атат буякта. Кыргыз эли буякта жыргагандан квартира жашап аткан жок. Ар күнгө 8,000 сомдон, 10,000 сомдон, 20,000, 30,000 сомдон, 5,000 сомдон жашап атат. Ошо квартира кылбай, ошо квартираны кылбай кыргыз элине күйсөңөр, ошо квартира жагынан жардам бергиле. Силерге саясатка барыштын эч бир кажети жок. Бир күндө иштебеген адамдар саясатка барам деп атасыңар. Ошон үчүн барыңарга айтарым, кыргыз элим, биз жапатырмак Садыр Нуркожоевичти баарыбыз колдойлу. Садыр Нуркожоевичке баарыбыз жардам берели. Ошон үчүн 30,000 добушка силер колуңардан келишинче мага көптөгөн миңдеген адамдар жазып атат личкага. Ошон үчүн айтып атам, мен буну айтпайт болчумун. Эл мени көтөрүп атат, айт, адреси кайер, номерин тауып бер деп атат. Ошон үчүн аргасынан айла жоктон айтып атам. Кыргыз элим, ошо ИМАМИДИН Ташов байке, элге жакшы ат менен таанылгансыз. Жакшы ат менен калган жакшы. Саясат эч бир инсанды жакшылыкка алып барган эмес. Акаевди жоготту, Бакиевди жоготту, Отунбаевди жоготту, Атамбаевди жоготту, Сооронбайды жоготкон башын жуткан саясат дагы таза адамдардын, инсандардын башын жутуп койбосун деп корком. Ошон үчүн ар ким өзүнүн кыла ала турган ишин кылсын. Лайк басабыз, бөлүшөбүз. Кыргыз элим, ошон үчүн баарыңыздарга кайрылам. Көзүбүздү ачалы, сатылбайлы, сатпайлы. 10 январда биз сатылбайт экенибизди көргөзөлү. Биз кыргыздар принципалдуу, мыкты экенибизди көргөзөлү. 1000 сомго сатылбайлы.
Ачуу сөз менен айтканда сойку 1000 сом турбайт экен кыргыз элим. Чубагачы айткан, сойку 1000 сом турбайт. Сойкучалык болбодук го биз, сойкучалык болбодук. Сатылып кеттик. Элибиздин баары кейпи ушул. Ошон үчүн кыргыз элин намыстанайлы. Куру намыстын кереги жок.